Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисиркежи каналынын катталуучулары. 9 октябрь 2022 жыл Жалал-Абад обласы Жалал-Абад шаарына жакын Тайгараев айылы. Сиздерге жакшы бир сындуу аттардын бири, кыргыз жылкылардын жакшы аттарынын бири сиздерге маалымат берип айтып кетебиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналга жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул аттан эми биздин сатуучубуз өзү маалымат берип айтып өтсүн. Айтыңызчы, ушул жашынан баштайлычы. Жашы канчада экен азыр? Жашы боюнча 2 асыр уял. 5 жашар болуп калат. 5 жашар. Кыргыз жылкы да тана ушул Карабайыр деп калдыңыз да. Өзүңүздүн аттардан чыкканбы? Ооба, бул өзүбүздүн аттардан. Өзүбүздүн айылдын аты да. Билип жүргөн ат. Ошо улагы жакшы. Алман улактарда чабылып жүрөт. Чабылып жүргөн. Улагы жакшы. Улагына жооп беребиз. Үйүрү да бар. Демек ушул Жалал-Абад өрөөнүндө чабып жүргөндөр баары тааныйт болуш керек атты. Ооба, мына Тайгара айыл тааныса керек. Көргөн билгендер бар да эми. Ооба. Жакшы экен. Бою канча чыгып калат? Бою 1.60. 1.60га барып калат да. Зардаси жакшы. Зардаси жакшы, күчтүү. Азыркы убакта ден соолуктарычы? Ден соолуктары жакшы. Ден соолугуна жооп беребиз. Ал эми мындай карап мингенге жаш балдарга кандай болду экен? Жаш балдарга жакшы. Мындай жаман адаттары жок да. Жаман адаты жок, Тиштеп, тебип дегендей. Жок, андай. Така туруштары ham жоош. Азыркы убакта ушундай немеде турабы? Курукта туруп, суутулуу келдиби, келе элекпи? Бул суу эме жайы менен кубазыкта турду. Анан бастырганыбызга бир жумадай болду да, эми бастырып баштады. Эми баштапсыз да. Демек азыр көп чаап көрсөтө албайт экенбиз, Аз чапкан калса болбой калат да. Турган атта себеби жайы менен. Анан үйүрдө да жүрдү деп калдыңыз. Үйүрү кандай болуп атат эми? Үйүрү да жакшы. Үйүрүн го мен неме билбейм, ошо акамдар кошуп жүргөн да. Жакшы дейишти. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Үйүрдө жүргөн, улактары дагы жакшы деп айтылып жатат. Таза кыргыз жылкысы. Сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Жаныбардын көрүнүшүнөн билинип турат. Курчтугу мындай сиздерге көкүрөк баштарынан көрсөтөйүн. Туяктары баары эле таза көрүнөт. Така тургандары кандай болду экен? Жакшыбы, жоошпу? Кыйнабайт, Өтө сонун. Сындарында дагы кеп жок. Нары буруп коесузбу? Арткыча таягынан бир көрүп, сооруларынан көрөлү. Ушул боюнча алдыга бастырасыз, Алдыга бастыра берсиңиз, Жакшы. Бери кайрып коесуз. Жаныбар өзүн алып жүргөндөрү. Оозу жумшак элеби? Катуураакпы? Демек ушул улакта жүргөн ат жакшы ат деп айтылып атат. Демек мындай аттар дагы катуу аттардан болуп калчу эле. Андыктан сиздерге жаккан болсо ушул атты сиздерге сунуш кылабыз. Жаккан болсо алыңыздар ушул атты дагы. 1-2 жыл болот коелу, Ооздорун кагып көрөлүчү. Айт жаныбар. Өтө сонун. Таамай улактын аты экени билинип турат. Азыр эми сууту жакшы келе элек дегенге байланыштуу сиздерге чаап көрсөтө албайт экенбиз. Но ушундай гана кылып сиздерге көрсөтүп турабыз. Анткени биздин кийинки алуучуга жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Көрдүңүздөр, зардаси жакшы аттардын бири. Андыктан өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Өтө сонун болот. Көп кыйнабайлы атты. Эми айтыңыз, бул аттын баасына келели. Канча деп турасыз? Баасын 220 деп атабыз. Сомго 220 миң деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы кардар келсе, жолдору болот, Жолдор болот. Жакшы экен, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 220 миңге коюлду. Жаккан болсо экранда номерлерге чалып байланышасыздар, же болбосо өзүңүздөр келип минип атты жанынан көрүңүздөр. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болгон болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркежи каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.